Менин атым Асел. Мен бул үйдө жашайм. А бул биздин кошуна, чоң ата. Чоң атанын өтө каардуу кошунасы бар. Күндөрдүн бир күнүндө чоң ата кошунасы менен урушуп кетип, сотко кайрылууга мажбур болот. Сотко келсе, эч ким чоң атага көңүл бурбай коет. Чоң атанын арызын укпай эшикке чыгарып коюшат. Чоң ата эшикке чыгып, ызасына чыдабай ыйлап жиберет. Акыйкаттыкка кантип жетем? Мындай чалдарга орун берилбеген заманда деп капа болот. Бир күнү сабактан келатып, отургучта ыйлап отурган чоң атаны көрдүм. Жанына жакын келип сурадым. Сизге эмне болду, чоң ата? Ким сизди таарынтты? Мүмкүн мен жардам бере алам. Ошондо чоң ата кошунасы анын үйүн тартып алайын деп жатканын мага айтты. Ушул учурда мен чоң атадан сурадым. Чоң ата, сиз өкмөттүк эмес уюмдарды уктуңуз беле? Чоң ата башын көтөрүп, өкмөттүк эмес уюмдар деген эмне ал деди. Өкмөттүк эмес уюмдар булар жарандардын укугун коргоп, тең болбостон багыт беришет. Келиңиз ушуларга кайрылып көрөбүз. Кийинки күнү биз так ошондой кылдык. Өкмөттүк эмес уюмдардын адистери чоң атага жардам беришти. Ушул күндөн тартып чоң ата өзү да эл үчүн керектүү адам болууну тандады. Учурда ал белгилүү бир өкмөттүк эмес уюмдардын биринде кызмат кылып, жарандардын укугун коргоп келет. Керектүү болуу — бул эң сонун.